Күз мезгилине чейин вируска жамааттык иммунитет иштелип чыгышы керек. Ал үчүн калктын 70%-ын эмдөөдөн өткөрүү зарыл. Учурда жер-жерлерде коронавируска каршы эмдөө пункттары ачылып, массалык вакцинациялоо иштери күч. Жамааттык эмдөөдөн өткөндөрдүн катарын экономика жана финансы министрлиги толуктады. Кенен кабарчыбыз айтып берсин. Айдарбек Саматбаев экономика жана финансы министрлигинин кызматкери. Анын үй бүлөсү, туугандары коронавируска каршы вакцина алган. Бүгүн өзү да эмдөөдөн өтүп жатат. Албетте өз каалоосу менен AstraZeneca вакцинасын тандап алган. Биздин министрлик жанагы мамлекетте азыр жүрүп жаткан вакцинация боюнча кампанияда активдүү түрдө катышып жатат. Ошол анан бүгүн биздин кызматкерлер өз ара, өз жанагы салымын кошуу максатында вакцинация алып жаткан мезгили азыр. Жамааттык түрдө эмдөөдөн өткөрүү экономика жана финансы министрлигинде алгачкы жолу уюштурулду. Кызматкерлердин ыңгайлуулугу үчүн атайын мобилдик топ даярдалып, вакцинанын 2 түрү пайдаланууда. Азыр биз ошо жер-жерлерди кыдырып, андан тышкары баягы эффективный болсун деп, азыр ошо чоң уюмдарга, коллективтерге барып атабыз. Азыркы күндө биздин 1-Май району боюнча 50дөн ашык ушундай мекеме камтылды. Өздөрү баягы заявка беришет. Анан кийин бизден санитардык көзөмөлдөө борбору аркылуу биз ушинтип чыгып жатабыз. Вакцина алуу жолу аркылуу жарандар коронавирус илдетинен өзүн гана коргоостон жакындарына жуктуруу тобокелчилигин алдын алат дешет адистер. Ушу тапта эмдөө пункттары өлкөнүн булуң бурчунда ачылып, алардын бардыгы тең